Салам достор, бул эң мыкты шоу жайдын аптабында барыңыздарга көңүлдүү кеч каламакчыбыз. Анда эмесе биз баштайлы. Let's go. Бизде бүгүн конокто Кыргызымдын белгилүү өрчүсү Нурмат Садыров. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биздин форматындай эркинирээк бекеринен үйгө чакырбайм дегендей баарын кенен кесир отуп сүйлөшөбүз. Анан бизде дагы бир эреже бар. Келген коноктор өзүн үйдөгүдөй сезиш үчүн үйдөгүдөй кийиниш керек. Биздин оюбуз боюнча Нурмат Садыров үйүндө азыркы кезде кандай кийинип жүрөт деген кийим дайындап койгонбуз. Ошол кийимди кийинип келиңиз. Андан соң биз улантмакчыбыз. Ана эмесе тоз болуңуздар, шоу бизнестин бойдогу Кыргызымдын торгою, тойдо ырдайт жыл бою, менден бир аз узунураак бою Нурмат Садыров. Ассаламу алейкум, дагы жолу кош келипсиз. Алейкум ассалам. Силер берген кийим аман өзгөчө экен. Үйдө ушундай эле кийинип жүрөсүздөр. Үйдө ушундай эле. Үйдө ушундай эле кийип жүрөм, бирок жазуусу мындай эмес. Жазуусу неме Алмаз Шадаевди окуйт. Жазуусун аябай жакшы кылып жазып коюпсуңар. Бир чети Нурлан деле үйлөндү дегендей бир аз азырынча досторунан бир аз алыстап калды. Сагынганда эстеп караба азыр. Сагынганда эстеп досум бар эле мондай. Эстеп жүрөт экенбиз да футболканы көргөн сайын. Жакшы, кош келипсиз. Сиз десем эле туура болот го дейм, Сиз сен эле дей берсең болот. Сенден кичинекей экинчи жылкылар сен деп атпайбы? Кандайсың деп? Сен кандайсың деп. Кичине жакшы сүйлөп койсоң эле. Кандайсың Нурмат, эртең 9 класс бүтүп аттым эле ырдап кетесиң деп. Сен эле деп сүйлөп кайрылыр. Эркин сүйлөшүп отуралы. Россияга каттап келдиң, ошол жака кандай барып келдиң? Москванын өзүнө чакырганда, анда дайыма гонорар менен барабыз да. Заранее акчасын алып алып. Заранее алып. 3 күн концерт койсоң, 3 күн тең бардык концерт толук салат акчасын. Анан кийин келип кеткен жолгер тамак ашың бардыгын условиясын коюп берет. Барып ырдап келе бересиң кызматын кылып. Ал киши келеби, концертте эң башкысы жакшы беришиң керек. Киши келеби, актады ал ырчынын иши жок болот да, гонорар менен барат. Кээ бир айтышат комментарийге, кайра эле келе бересиңерби деп айтат да. Ошолор билбейт да. Чакырып атса, акчасын заранее салып атса, анан кийин эл сени каалап аткан үчүн ал жактан алар өздөрү деле кеңешип кимди чакыралы деп чакырышат да. Гонорар кандай, канча болуп калат? Мисалы, бир барганга Москвага $1000 өйдө. Алдын ала сүйлөшүүлөр менен, Алдын ала сүйлөшүлүп, алдын ала акчаны ойлонгондон көрө концерт ойлонгон жагат да мага. Төлөп береби, бербейби дебей. Менеджерим бар, ошол менен сүйлөшүшөт, ошол акчаны салып коюшат. Мен барам ырдап, мен эл жөнүндө сүйлөгүм келет. Мен сүйгөн менен пайда жок деген ыр менен бир машина алыпсың, торгоюм деген ыр менен бир квартира алыпсың. Эми аял алыш үчүн бир ыр жаш керек го дейм, Аял алыш үчүн бир жакшы ыр керек болот десең. Хит тойлор жарганда. Бир ыр ошол ырлар популярдуу болушуна сөзсүз түрдө башка ырлардын да себепкер болот да. Мен сүйгөн менен пайда жок деген ырымдын чыгышына, популярдуу болушуна ага чейинки жазган сүйгөн жүрөк, жүрөгүм, сага байланам деген ырларым бар. Ошолор себеп болгон акырынан клиптери менен жаштардын арасына таанылып келип атат. Мен сүйгөн менен пайда жоктон кийин канча ыр жаздым толтурар. Акырындан тепкичтен тепкичке көтөрүлүп отуруп, келет. Бир күнү торгоюм ийгиликтүү болду. Ушу эки чыгарма аябай ийгиликтүү болду. Качан үйлөнөсүң? Биринчи аял алыш үчүн жакшы кыз табыш керек экен. Ага обон жаш керек андай. Анан ал кызга жакшы обон салып, анан ал кызга жакшы клип тартыш керек. Жакшы обон салып, анан үйдөгүлөр менен тааныштырып, аранжировка кылдырыш керек экен бир аз. Балким үйдөгүлөргө аранжировкасы жакпай калат. Тура. Эгер жакшы үйдөгүлөргө аранжировкасы жагып калса, просмотрлор жаман көп болот десең. Просмотрлор көп болот. Радиолорго көргөзө баштайбыз. Радиолорго анан мындай эмелер, комментарийлер жая баштайт десең. Анан аягында мына чоң свадьба кылып туруп ошо клип тартыш керек, Нурмат клип тартат экен, Нурмат клип тарткан экен. Койчу, ким менен клип тартат экен деп атып. Канчасында тартат экен? Мени чота клипке чакырбай койду го дегендер бар. Тарынганда андай тойдо жакшылыкта тарынгандар көп болот. Нурматты мен ойлодум эле клибине чакырат деп. Ушунча жүрүп таанып жүрүп чакырбай койду дегендер да болот. Клип тарткандан жеңелер текшерет да, клиптин качествосу кандай болду? Клип кандай болду? Ошол үчүн эме краскалар кандай болду деппи? Экөөбүз бири-бирибизге анекдот айтып беребиз. Анекдотту жөн гана айтпастан, жанагындай атайын тиш доктурлар оозго салат го. Оозго салган немени коюп алып айтып беребиз да.
Бир кызчы кечинде свиданияга чыгат экен да, айылдан эшикке чыгып, жигит менен сүйлөшүп турат да, тинчинде ай элейди, караңгы бир кезде дарбаза кыйчта ачылганын карап экен. Дарбаза тиги жигит жашынып кетип калат экен да. Анан атасы экен да келсечи, атасы келип кызына айтат: "Ой кызым, караңгыда эшикти эмне турасың?" десечи. Атаң эме айга сырыңды айтып атам дейт экен да. Жакшы. Кызым, тиги айыңа айтып койчу, эшеги огородко кирип картошканы жеп атат деп коет. Күлүп атабыз. Ошо кызчы. Аршык жанагы кыз. Аршыкада отуруп кетерет да. Ошо аршыкадан чигет деп дашнат. Та кой берип алып. Дебасы элде баары гүлү жарылгандан кыз уялып кетип аршыкадан тишкет бер. Тишкетсе эле ичине башка кыз отурат. Отурса ичине кирсе эле элде баары гүлүп атат. Кыз нидана келип эстеп отурса деле гүлүп атат, жанда бире: "Эй карындаш, сен өзүң алган сага гүлгөн жокпуз. Азыр эле сенин ордуңда бир кыз кой берип алып, ошого гүлүп атабыз" десе, тиги кыз гүлүп урда лавочкасы. Позитив жетишпей жатабы? Сонун жаңылык бар. Let's go! Билектерди таратат. Өзүңдүн билегиңди капкактын алдынан таап ал. Сени 500 велосипед, 1000 скейт жана 2000 шлем күтөт. 5000 топ. Акциянын толук шарты Let's go Check-it KG сайтында. Курал Чокоев менен болгон конкурстун жыйынтыгын айта кетели. Жеңүүчү болуп кут болсун Туйтобаев деген көрөрманыбыз аталды. Сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Азаматсыз жакында белеңизди колуңузга тапшырмакчыбыз. Жана ошондой эле бардык көрөрмандарга айта кетчү нерсе, жакында Эң мыкты шоудо кимди көргүңүздөр келет деген чоң сурамжылоо жүргүзгөн атабыз. Эң мыкты шоунун Instagram аккаунтундабы же болбосо ушул YouTube каналдабы дегендей, ошол адамдар саясатчылар болушу мүмкүн, спортсмендер, актерлор, куудулдар деги койчу белгилүү адамдардын баарын көргүңүздөр келсе, ошолорду комментарийге жазгыла. Ошолордун тизмесин түзүп туруп жакында чоң сурамжылоо болот. Интернетте деле ошол башка берүүлөргө караганда деле жанагы чоң атанып турган образың бар экен. Бир күнү телевизорду карап турсам эле мага окшош жаш сүлкүлдөгөн бир кемпирди көрүп калдым. Батам. Абдан сүйүндүм. Өзү картайса дагы кебетеси картайбаган жапжаш кемпир бар экен. Сада болой. Кубанычтамын көргөнүмө. Ой, мен дагы өзүмө чал таппай жүрдүм эле. Андан башка дагы кандай образдар турай аласың? Образдар кайсы бирин айтайын. Толтура түркүн радиолордун биринде бирөөлөргө чалып тамашалаш керек болуп калып, тамаша болсун деп чал болуп калгам да биринчи. Ошодон кийин эфирлерге да бир жерлерге барганда чал деп Чалды кылып берип коюлат, Анча образ кылып сүйлөп койгон, уялып калдым да акыркы күндөр. Не дегенде бирөө жазып бериптир. Ушинтип кудулданганым жакпай калды, ырдап эле жүрө бербейсиң депчи. Эми негизи мен атайын кудулданып эфир кылып эметип жүргөн жокмун. Көңүл бирөөнүн көңүлүн көтөргөн жагат мага. Кээде ушинтип көңүлүн көтөрүп коем, тамашалап коем. Мерген Турганбайкенин образында сүйлөп коем кээде. Бир күн Мерген Турганбайке эс салып телефонду. Сен турай турбайсыңбы деп. Тургой жүрчү, мага жакпай калды. Ай, жөлө тура койбай, эмне болуп атасың куда? деп койдум да Мерген байке. Ошентип жарылып күлдү. Адам эфирге экөөсү чогуу чакырып койду. Эртең. Мерген байке, мен сизди аябай сыйлайм. Анан сиздин жаныңызда тураш мен үчүн ыңгайлуу эмес болуп калат экен. Сизди сыйлап кээде ушинтип тура койдум, турай бер. Ошол чалдын образында Торгоюм деген ырды аткарып бербейсиңби? Эми ушуну жөн эле койсоң болмок да. Азыр эле айтып атса кайра улайсың да. Сенсиң менин торгоюм, суук көздөн коргоюм, ашык болдум жалындабай калпы болсоң оңдоюм. Сенсиң менин торгоюма гүлдөй болуп солбоюм. Ысыгыңа жылытчы, суугуңа тоңбоюм. Окшош да уя. Ата, окшош ата, окшош. Жөтөлүп коюп турсаңыз кээ бир жерлерге. Эми өпкө таза кудайчылыгы. Ырдап эле жүрсөк өпкө таза болот да. Анан иногда ушинтип сүйлөп коебуз. Анча современный эле чалбыз дегендей. Чалдын образында сүйлөп койсо эле анан картайып калды деп ойлош керек да. Ата, качан үйлөнөсүз? 30га чыгыпсыз уже. 30 жашта эле оңой эмес. Үйлөн эле дейт бардыгы, үйлөн деп атат.
Мен болсо көчөдөн шоу бизнестенби, интернеттенби ишигип карабаган жерим калган жок. Издеп эле келдим. Бир түшүнгөн бирөө чыкса үйлөнөм да. Кемпир жок болот да, кемпир татыктуу. Кемпир жок. Жаман жүдөдүм. Же сиз кыз аласызбы? Буга чейин үйлөнбөсөм анан кыз алам да. Кемпир албак белем. Пенсияңыз канча? Пенсия жакшы. Пенсия айлык жетет. Кимди кучактап алдыңыз ата? Бул образ садагылы. Кыз келин жөнүндө сурай берсе эле бирөөнү кучактагым келе берет. Менимче бул жигитке 70 ыраздык кылат дегенде ырдайсыңбы, бийлейсиңби, кудул болосуңбу, ар тарапты салам айтып коелу. Нурланга салам айтып эле. Өткөндө эфирге келип эле өзүнчө эле жумбашты көттүр айтып эле. Элди бар эле жумбаш дейт. Нурмат. Жумбаш дейт. Нурланга айтып кой, Нурмат жумбаш эмес эле, жашнакай эле баш. Берген байке айтты деп айтып кой айтып эле. Мага жумбаш дейт, кый боло бербей. Эмнеге Нурлан Насип сени күйөө жолдош кылып койгон жок? Же сен аккордеондо ойной албайсың, Аваз Акимовди? Жок. Нурлан менен Аваз экөө бир курста окуган. Мен Күрөнкеевде 2-курста окуп атканда алар 1-курска келишкен. Экөө чогуу квартирада чогуу жашашкан. Чогуу өскөн десем болот. Анан Авазды койгон туура эле деп ойлойм. Себеби Аваз экөө ошончо жакшы жаман кыйынчылык күндөрдү, студенттик күндөрдү бирге өткөрүшкөн. Экөө мындайча айтканда башында чогуу башташкан экен да. Экөө чогуу нөлдөн экөө тең өздөрү. Инилерим деп кой. Иничектер. Дос боло алышпады. Эң биринчи группаң трио деп аталчу экен. Эң биринчи группа ушул 2008-жылдары ачкам. Триодон группаны өзүм. Мен Күрөнкеевде окучумун, анда 1-курста окуп атканда Ильич деген, Билим деген баланы алып, үчөөбүздүн ошо Асылзат деген ырыбыз, үчөөбүздөн кафеде музыкант болуп иштечик. Асылзат, жалгызым, жамалым, жаркыным, сүйгүлүм берчи мага. Жүрөгүмдө ачылбаган асылзат сырларыңды жаным аччы мага. Жалгызым, асылым, кандай зат? Асылзат, прам парам пам парам парам пам пам деген. Биринчи ырладан экен э? Телефондорго популярдуу болгон ал кезде интернет жок болчу. Элдин баардыгы чын эле Беш Сарыга, Ош базар жакта телефонго ырларды көчүрүп алышчу. 30 сомдон бир музыка. Ошондой моментте биз кафеде музыкант болуп иштеп жүргөнбүз. Ошол жакта интернеттерге, телефондорго жүктөгөн турган эмелер, компьютерлердин баарына киргизип койгонбуз. Популярдуу болгонбуз, концерттер койгонбуз, гастролдоп жүргөнбүз триодо. Анан кийин тарап кеттик. Эмне себептен? Пикир келишпестик. Чоо дос болуп эле жүрдүк. Анан досторуңа командовать этип бирөөнү башкара албайсың. Анан ар кимдин көпчүлүктө аны команданы бирөө сөзсүз түрдө бирөө каржылап, бирөө башкарып, бирөө көзөмөлдөп туруш керек экен. Досторуңа айта албайсың. Анан кийин мейли өзүңөр каалагандай кылгыла болуп кетип, ошо менен группа тарап кеткен да. Нурматтын табитине татыктуу кыздар кандай болуш керек? Чыгармачылыктан сырткары эле аял керек деп ойлойм да. Мен чыгармачылыгымды түшүнбөгөн. Швеядан эле бир кыз керек тура. Жок, эң баш кызы Жок деп сразу бүт швея бар. Мени түшүнсө, мен чыгармачылыгымды баардыгы түшүнөт деп ойлойм да. Көбүнчө мен ушул Толгонай экөөбүздү браво 2 кино тасмасына тартылгандан бери Нурмат менен Толгонай кинодо экөө бири-бирин жакшы көрүп калган образды ойношкон да. Анан кийин кээде жармаштырып жазып, Инстаграмда ушинтип атышпайбы, интернеттечи. Бирок чын эле жакшы кыз Толгонай. Ошо Толгонайдай характери, ачык мүнөздүү, өзүн жакшы алып жүргөн акылдуу кыздар жагат мага. Толгонайга окшогон. Жашоодо өзүмдүн карындашымдай эле жакшы мамиледен да. Негизи Толгонайда болгон тартиптүү, мындай өзүн алып жүрүсү ошондой болгон, татынакай кыргыздын кыздары экен да. Андай кыздар толтура. Дагы кайсы айтайын? Дагы кимди айтсам? Дагы кимди айтсам? Кайсы кыздар бар эле десең? Нурлан Насип тартылган биринчи бравогочу. Ооба. Экинчисине сен тартылдың. Нурлан Насип үйлөндү, эми сен үйлөнүшүң керек экен да. Нурлан Насиптин тагдырын кайталап атасыңдар аркасынанчы. Кинодо бул ошол Нурлан Насип менен Шамаль продюсер экөө иштешпей калып, анан кийин Шамаль көчөгө чыкканда машинага уруп калып, уруп кеткен машинанын айдоочусу мен болуп калып, айла жок. Барып калып, мен чыгармачылыкты таштап башка өлкөгө иштегени кетип аткан Нурматты Шамаль ошол жерден ар кандай өзүнүн бир фокустар менен өзүнүн жолдору менен Нурматты
кайра чыгармачылыкка тартып ырчы кылып чыгарат да. Экөөбүздүкү тең ошо бир образда болду да. Нурмат Садыровдун клибине тартылган кыздар клип чыккандан кийин дароо эле популярдуу болуп, Инстаграмда подписчиктери, жазылуучулар аябай өсүп кетет да. Мени да клибиңе тартпайсың. Өсүп кетейин деп кой. Клипте тартылып аткан учурда болобу же ошол эле кинолордо тартылгандабы дегендей, ошол тартылган кыздар менен мындай мамиле курууга аракеттер болду беле? Жок, көбүнчө мен баягы клипке өзүм ушундай иш жүзүндө ушундай эме болуп аткандыктан ал кыздарга баягы мындай эле өзүм кызыгып, мага жагып калдың дегендей мамиле кылган эмесмин. Бирок клипке сөзсүз түрдө мен режиссердун көз карашы менен тандайм. Негизи ошол менин клибимде тартылган кыздар көбүнчө эле бардыгы менин клибимден кийин эле дароо башка клиптерге сунуш түшкөн. Бизде Кыргызстанда көбүнчө клипке тартылганда кыздар өздөрүнүн макулдугу менен акча үчүн эмес, өзүнүн каалоосу менен тартылат да. Бизде гонорар төлөнбөйт клипке тартылган кызга негизи эле. Себеп дегенде клипте андан тышкары расходдор толтура. Анан тартылам деген тартып ала турган кыздар дагы көп бизде. Көңүл үчүн соң кылып тартылат, бирок бизге да ошондой характерин көрсөтпөгөн кыздар тартылган жакшы да. Себеп дегенде алыска чыккан съемкаларда көбүнчө ушундай болот да. Биз деген ошо жагы кыргыз кыздар деген клипти тартып атканда кыздардын бардыгы аябай жакшы кыздар экен да. Себеп дегенде ушунчалык ыраазы болгом. Жайдын аптабында аябай ысык болуп аткан. Анан жайлоодо ат чапкандан кийин орозо кишинин суусаганы, ошондой ысыкта орозо кишинин кыйналганы, кыздар биз менен кошо ошончолук кыйынчылыкты көргөндө ошончолук кыздарды жакшы көрүп калдым мен, бардыгын жакшы көрүп калдым. Эмне үйлөнбөйсүң деп койсуң? Главный геройдогу кызды андан сырткары эгиз кыздар, сонун кыздар ойношту, бардыгын жакшы көрүп калдым. Патент барбы? Кандай патент? Ырчылык патент. Мисалы, тойлордо кызмат кылганга дегендей. Жок, патент жок. Патент жок. Мен ставка жөнүндө сурайын дегем, аны сурай эле коеюн. Салык кызматкерлер көрүп атат да бизде дагы. Жок. Алар мамлекетте бизге көз карандуу боло турганда бизге ырчыларга биринчи кылыш керек да. Бизге эч нерсе кылган эмес да. Бизге буга чейин келген кээ бир ырчылар айтып атты, менин патентим бар, ошон үчүн смело ставкамды айтып берейин деп атышкан да. Менин патентим жок. Бирок смело эле айтып берем деп. Мен патенттерге эме катталган да эмесмин. Мен гражданством башка деп койгойсун. Башка мамлекетте жашайм. Жок, просто Токтогулдадык. Ал негизи ырчылыкка, ырдаганга дегенге жок да. Себеп дегенде мен бир ставканы коюп алып туруп постоянно тойго чыга албайм да. Мен бир тойго бекер барышым мүмкүн. Бир тойго сен чакырып каласың, бир тойго тиги тууганың чакырып калат. Балким бир тойго андан кымбат гонорарга барышым мүмкүн. Бирок мен концерт койсом жаман билесиң да, поездың келет да. Сен сага ошол тапкан ошончо эмгектен чогулткан акчаңдын бардыгы бириктирип, сен бир сонун жакшы концерт берем десеңчи, жетпейт, ишенесиңби ошого? Жан дүйнө менен коюш үчүн ошондой аппаратуралар керек. Негизи эле концерт коюш үчүн мен канча тапкан акчамдын бардыгын ошол концертке салдым. Эл зал толтура болду. Билеттер кымбат эле, бирок ошончо толгон элдин акчасы мен дворецке койгон сахнама эле жетти, сахнага эле. Дворецтин ичине ырчылардычы сахнаны берген дворец спортомда. Голый эле сахнаны берет, эчтеке жок. Полный өзүң жасайсың, бардыгын. Ошончо жасалган эл келген акча сахнага эле жетип, калган жагына жетпейт. Наоборот, ошончо той топурга кызмат кылып келип, ыр жастырып, клип тарттырып, биртке акчага артканына концертиңди коесуң да болуп, тукатпайлы. Биздин өнөр адамдары бизге ырчыларга жакшы сахна керек Кыргызстанда. Ошондо эле карап койсо жакшы болмок да. Айтып койсуң, пожалуйста. Чоңдор тааныштарың көп го. Чалкон биздин Казакстандай, кошуна эле Казакстанда айталы. Жаркыраган ошондой сахнада элдер концерт көргөнүн каалайм. Бизде ошондой залдар жетишсиз негизичи. Жетишмес, спорт ордосу бул эме да. Ырчылардык эмес, бул спорт ордосу. Спорт ордосунда концерттер өтүп атат. Филармонияда көрүшүш керек аны үчүн, Анан эме жок болуп атпайбы бизде деген. Жакшы мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Ошондон башка элдердин биринчиден маданияты көрүнөт. Интернет булактарында биринчи эле маданияты көрүнөт, албетте сахналары көрүнөт. Укмуш сахналарда жаркыраган ырчы кандай жаркыраган жерде ырдаса, жаркыраган эфирде отурса, эл ырчыны ошондой кабыл алат. Мен ушул өнөр жолуна, сахнага нөлдөн баштап келген, биринчиден кыйраткан байдын баласы эмесмин.
Экинчиден красавчик эмесин, менден красавчиктер толтура. Мисалга алсак мен эле аябай укмуш ырдайм дебейм, менден укмуш ырдагандар да жүрөт. Мен аябай таланттуу, бардыгын тим эле бардыгы менин колуман келет дебейм. Анткени ал нерсе ар бир адамдын колунан келет. Анан мен ар дайым ушул убакка чейин деле Кудайдан тиленип, Кудайдан суранып, көп жыл мурун ушул нерселерди кыялданып Кудайдан тиленчү элем. Ошол нерселер орундалып, Кудайыма шүгүр. Мен ушундай ырчы болгум келип, ушундай нерсени каалагам өзүмчү. Өмүрүңдүн жарымына чейин кадыр баркың үчүн иштесең, Андан кийин пенсия аласың да. Кадыр баркың сага иштеп берет. Өмүрүң жарымынан кийин. 100га чыксын ар бир адамзат мейли. Береличи кенен. 100га чыксын, 50 жашка чейин өзүңдүн жашоодо болгон ордуңду таап кадыр барктуу болсоң, 50ден кийин сени кимдер гана кадырлабайт. Сен ага чейин кадыр баркың үчүн иштедиң да. Кошумча. Оюнчук дейсиң? Кошумча. Оюн бар? Кошумча. Отпуска? Кийинкиси давай. Гримерка. Пудра? Гримерка. Пудра. Кийинкиси де кел кеттик. Кет кийинкиси. Балыкчы. Арык десең, не? Кайра айтып коесуң. Балыкчы. Балыкчы. Балыкчы туура. Талант. 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 Араш? Талант. Талант. Арсен? Талант. Араш? Талант. Талас? Талант. Айтыш. Кийинкиси. Следующий. Спортордо. Мегаком. Спортордо. Сен бошсуң. Борчик. Спорт. Спорт. Ордо. Бросок. Чука. Спортордо. Спортордо. Болду, молодец. Нурлан. О, туура. Атмосфера. Айвоч. Атмосфера. Айымдар. Атмосфера. Атбашы. Окскатыз дагы. Атмосфера. Атмосфера. Мына. Молодец. Комус. Опш. Комус. Добуш. Комус. Копуш. Өзүң копуш. Өбүш. Көкме десең. Комус. Кийинкиси. Калемпир. Молодец. Мындайды угатты кезиң. Жаратылыш. Одарыш. Жаратылыш. Мамлекет. Автобекет. Пикет. Мамлекет. Аплодисмент. Жок, мамлекет. Мама. Мыйдан кетселе болду сага. Мамлекет. Майрам. Айран. Майрам. 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 Таптың. Көрмандардан алган эң эсте калган мындай өзгөчө белектерди кандай белектерди алып көрдүң эле? Эң акыркы эсте калганы ушу Бишкекке соңку концертимди бергенде Тажикстан менен чек аралаш жакта бир тойго баргамда жол трасса аркы бетинде тажиктер, бияк бетинде кыргыздар жашайт экен. Анан кийин ошончо алыска чакырып атпай атайын Бишкектен. Апанын юбилейине апа мени жакшы көрөт экен да, анан балдары алып келип беребиз деп ошо мени табышып, мага байланышып мени чакырып, мен атайын ошол жака Баткенге баргам. Ошол апанын белегине өзгөчө ыраазы болгом. Ал апа атайын менин концертиме келиптир, неберелерине айтып, самолет менен Бишкекке рекламаны уккандан баштап Бишкекке барып концертин көрөм деп, концертиме келип, анан кийин чоң коробкага сыртына атайын урмат балама деп жазып, анан ичине жалаң өрүк, каактарды, куруттарды салып, өлө сон нерселер салып, апа алып келиптир. Анан сырткары ошо апанын атайын ошончо алыстан концертинде сыйлап келгени. Мен сенин көрөрманыңмын, аябай жакшы көрөм. Өзүм баламдай көрөм деп апа ушинткени аябай жүрөгүм жылып ыраазы болгом. Азыр экөөбүз бир аз айтышып көрөлү деп атам. Ошондой жери бар беле? Нурма, сен башта. Тияктуу деп колом кайра. Биринчи раунд неме болсун, бир аз бири-бирибизге тааныштырып, бири-бирибиз жөндөрлөйбүз. Андан кийин экинчи раунд бир аз
башкача тапшырмалар болот. Анда. Айланайын мыкышо, мен эфирге атайын коноко бүгүн келдим да. Коноко мен келгенсең сен дайым эле элдер берип аткан суроолорду бердиң да. Бирок ушул жерин жаман кердиң да десем. Анткени көптөн бери мерген турган байкен эле тура эле келем, сен ушуну дагы бердиң да. Анан мыкышо абдан мага жагып калды эфириң. Өзүң деле бойдок окшойсуң. Качан табасың келиниң? Ошо айтыш башталганда эле сууну Let's Go'дон улам урттап калдың, эмне кургап кетти эриниң. Жакшы. Менин маңдайымда отурат Нурмат. Нурматтын ставкасы кымбат. Нурматта эгер чыкпай калса тойлор, барып алып союп салат койлор. Азыр экинчи раунд болсун. Мыкы экинчи раунд деп шашпагын. Акынды ойготуп алдык, мыкы сен ойготуп алып качпагын. Кургап кетти тамагым. Болду окшойт десең. Бияктан азыр 4 сөз чыгат, ошол 4 сөздү кошуп кандайдыр уйкаштырышыбыз керек да. Мыкышоо жай чабалекей баракелде дейт, э? Мыкышоого Нурмат жай келди. Чабалекейдей болгон мыкы Нурматка баракелде чай берди. Баракелде Нурмат, төгөсүң төккөндө да көбөсүң. Чайдан ичип бир урттап, жайдын бир ысыгында менин маңдайымда отурасың. Мыкышоого коноко 4 жолу сени чакырдык. Аягында бакырдык, бакырганда келдиң. Бакырганы аз келгенсиң. Сен эфирге чакырганда келбей койдуң эле, канча 4 жолу биз атылдык. 4 жолу биз атылдык, ошондо мен дагы чабалекей окшоп продюсердин алдында жүгүрдүм. Анан эсе экинчи варианты. Экинчи вариант экен бул. Шоу бизнес ресторан Нурмат чоңгуз дейт. Шоу бизнесте Нурматың ресторандарды эле кыдырып ырдап эле жүргөн жок. Анткени Нурматтын буга чейин өнөр жолдо көп жыл жүргөнүн эч ким билген жок. Өткөндө Нурмат бир кызды жактырып калды эле, ошол чоң кыз сүйүүсүн Нурматтын билген жок. Бауырым не деп жатырсың деп казакча. Чындык айтыштарда эле уруп кетпейли. Ресторан шоу бизнес болуп баратат. Эми жылдыздар бизди каратат. Чоң кыз токтоңуз, Нурматтан сиз коркпоңуз. Район алай кечи. Дискотека кечинде деп коесуң. Дискотека түнкү кишке. Жакшы. Молодец, азаматсың Нурмат. Чынында эле көп кырдуу талант экенсиң. Эң мыкы болуп табылдың. Рахмат мыкы. Нурмат, сага кааларыбыз ийгилик, бир гана алдыга өсө бер, өнүгө бер дегендей хитрларды жарата бер. Оозуңа май. Оозуңа Let's Go. Рахмат. Биздин жакшы салтыбыз бар. Келген конок биздин көрүүчүлөргө кандайдыр белек таштап кетет да. Ошол белек эмне болот бүгүн? Эфириң жакшы келип, салтың эле жаккан жок дейсиң. Айтсам ишенбейсиздер, кудул десем. Мен мурда кичинекей кезимде апам менди ээрчип алып, тайнеме барчык. Тайнеме барганда жастыкты алып тур, жастыкты астынан таттууларды алып чыгып берчи да мага. Жазыктын алдына. Анан ошондой мыяка жастыктын астына коюп койгом. Бул менин атымдан белек, ичинде сыр болсун, көргөн кишиге сөзсүз түрдө жагат. Белек, Менин атымдан. Атайын эксклюзивдүү белек окшойт, эксклюзивдүү белек. Көргөн адамга сөзсүз жагат окшойт, ачалы. Өзүң эле көр. Нурмат Садыров деген жазуу бар. Жакшынакай Нурмат Садыров деген мындай көпөлөк бабочка.
төш көпөлөгүдүк. Биздин өнөктөшүбүздөн ушул Нурматтын бабочкасына мондай сонун скейт кошулмакчы Let's Go атынан. Бул эки белек тутуп алыш үчүн сиздер эмне кылышыңыздар керек? Бир гана биздин YouTube'дагы 11 TV деген каналыбызга ушул видеонун алдына Нурмат Садыров кайсыл аймактын күйөө баласы болуш керек жана эмне үчүн деген суроого ким оригиналдуу жана гүл күмүштүү жооп берсе, ушул эки белектин ээси болмокчу. Нурмат, сага чоң рахмат. Эфир аябай кызыктуу болду. Сага да рахмат. Мындай кылбайлы, жөн эле мындай коштошпой, өзгөчө коштошолу. Буга чейин комуз менен бир аз өнөрүн көргөзүң. Комуз менен коштошуп, биздин берүүнү бүтүрүп коелу. Эмне жөнүндө мыкы шоуга келип айтсам деп негедир башым айланат. Эфирди сөзсүз көргүлө Нурмат баарыңардан айланат. Аңайланам, оңайланам десек, мен эфирге келип байланам. Ошо. Жакшы кыздар. Мен сиздерди жакшы көрөм. Эфирден жолугабыз. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо, мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, мыкты эң мыкты шоу, шаң менен өтүп жашоо. Биздин конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер, сырдашалы жылуу маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү, бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты шоу, шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо. Чын жүрөктөн сырдашуулар, бирге жетебиз ашууга, кызыктуу дүйнөгө кирип келген.